УКМК бийликти басып алам деп кармалгандардан депутаттын документи табылды. Бийликти күч менен басып алууну пландаган деген деструктивдүү топтун мүчөлөрүнүн жашаган жерин тинтүү учурунда курал жарактын төрө жана жогорку кеңештин депутатына таандык аскердик билет табылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Кечээ атайын кызмат бийликти күч менен басып алабыз деген деструктивдүү топтун 5 мүчөсүн кармаган. Алардын жашаган жеринен жана автоунаасынан 50 мылтык, 20 тапанча, 255 миңден ашык угдары, укук коргоо кызматкерлеринин 200дөн ашык формасы, ок өтпөс кийимдер, 2 дрон, рация, колго жасалган жардыргыч заттар, диний адабияттар табылды деп жазылат маалыматта. Мындан тышкары бир катар жарандардын өздүк документтери да табылган. Алардын арасында депутат Марлен Маматалиевдин аскердик күбөлүгү чыккан. Эл өкүлү 2020 жылы октябрда болгон төңкөрүштө белгисиз адамдар парламенттен сейфтеги документтин баарын уурдап кеткенин айтып, кылмышкерлерге тиешеси жок экенин белгилеген. УКМК учурда бул боюнча кошумча тергөө жүрүп жатканын билдиришти. Булак Спутник Кежи. Тажикстанда Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушту. Бостон шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов жолугушту. Бул тууралуу бүгүн 6 июлда министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, эки өлкөнүн делегация башчылары Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселелеринин калган тилкелерин талкуулоону улантып, жыйынтыгында жумушчу топторго бул багыттагы ишти улантуу үчүн тапшырмалар берилди. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү деп айтылат маалыматта. Июнь окуясында милиционерлерди мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектөө кармалды. 2010 жылдагы июнь окуясында Ош шаарында милиция кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген киши чет мамлекеттен кармалып Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда 33 жаштагы жаран сыртта жашырынып жүргөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча 1995 жылы туулган жаран 2010 жылы Ош шаарында болгон окуя учурунда ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө активдүү катышкандардын бири болгон. Учурда Кыргызстандын аймагына алып келинип камалды деп жазылган маалыматта. Аны кармоого КМШ мамлекеттериндеги уюшкан кылмыштуулукту. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү, 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Координациялоо боюнча бюро, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы, Ош облустук милициясы жана Россиянын Москва облустунун полициясы көмөктөшкөн. Ички иштер министрлиги 2010 жылдагы Ош окуяларынын уюштуруучуларын жана активдүү катышуучуларын аныктап, кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча ыкчам издөө иштери уланып жатканын белгиледи. Булак Спутник Кежи. УКМК бийликти басып алуу эгемендүүлүк күнүнө карата пландалган. Бийликти күч менен басып алуу Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата пландалган. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ведомстводон кабарлашкандай, кылмышка шектүүлөр 31 августта Бишкектин жетинде өлкөнүн бардык аймактарынан жаштарды чогултуу үчүн спорттук оюндарды уюштурууну көздөшкөн. Алар элди Бишкекке жөө барууга үндөй турган оппозиция лидерлерин чакыргылары келген. Алдын ала даярдалган адамдар жолдон башалмандык уюштурмак. Сценарий боюнча зордук, зомбулук көрсөтүлүп, өрт коюлуп, атышуу болмок. Ошондой эле бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүлмөк, деди УКМК. Атайын кызмат укук коргоо органдарына жана жарандарга каршы колдонула турган курал жарактарды алуу үчүн спорттук тирди да басып алуу пландалганын белгилейт. Планды ишке ашыруу үчүн кылмыштык топ жыл башынан бери көзөмөлдөөчүлөр менен жолугушууларды өткөрүп, ок атуучу куралдарды жана керектүү ок-дарыларды сатып алышкан, дейди УКМК. Бир күн мурун УКМК бийликти күч менен басып алууга, өлкөдөгү коомдук саясий абалды туркузаштырууга, массалык башаламандыктарды уюштуруу жана адамдардын өлүмүнө алып келүүгө даярданган 5 шектөө кармалганын жарыялаган. Булак Спутник Кежи.
Чоңкурчакта бийиктиктен секирген адамдын арканы үзүлүп кетип каза болду. Бүгүн 6-июлда Аламөдүн районунун Чоңкурчак капчыгайында аркан менен секирүү учурунда орто жаштагы киши кулап түшкөн. Окуяга күбө болгондордун айтымында алар кишиге жардам берүүгө аракет кылышкан. Бирок ал алган жаракатынан улам ошол жерден көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал үй бүлөсү менен спорт комплекстеринин биринде аскадан секирүү үчүн барган. Маалыматка ылайык, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Чоңкурчактагы адамдын өлүмү боюнча экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Кырсык бүгүн саат 13:30 чамасында болгон. 39 жаштагы жаран секиргенде арканы үзүлүп кеткен. Натыйжада ал каза болгон деп билдиришти милициядан. Булак суу беркежи.